Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин багыт кайра даярдоо борбору окуучуларды жалпы республикалык тестке даярдоо курсунун биринчи этабын жыйынтыктады. Курста Өзгөн районунун орто мектептеринен келген 11 класстын бүтүрүүчүлөрү бир ай окуп, ЖРТнын негизги предметтери болгон кыргыз тили жана математика боюнча даярданышты. Окуучулар алыскы райондон келгендигине байланыштуу окуу жайдын жатаканасында жатып окууга мүмкүнчүлүк берилген. Борбордун адистери бир гана ЖРТга даярдоо менен чектелбей, кесипке багыт берүү, өзүн-өзү өнүктүрүү максатында семинар тренингтерди жана орус тилин үйрөтүү боюнча кошумча сабактарды да өтүштү. Бул менен бирге окуучуларды университет менен тааныштырып, ар кандай КТ окуу конкурстарын уюштуруу менен натыйжалуу билим бере алышты. Ушул республикалык тест боюнча түшүнүгү бар, логика менен деле жалпы жонунан үстүрттөн алып деле булар ошол жөнүнөн коркпой тургандай деңгээлге чыга алышты. Бул ошол эң чоң жетишкендик. Ал эми болушунча жеткиликтүү бергенге аракет кылдык. Алынын ичинен мисалы үчүн кыргыз тилинде өтө майда бөлүмдөргө эмес, негизги бөлүмдөргө. Анан эми республикалык тест акыркы жылдарда баарыбыз билгендей эле көбүнчө логиканы талап кылып калды. Суроо менен жооп бири-бирине дал келбей калышы мүмкүн. Ошону дал келиштирүү үчүн дагы тасыккан адистердин жардамы менен ошол логиканы типтештирүү зарыл болду. Бир айлык курстун жыйынтыгында ар бир предмет боюнча сынак тесттер алынып, окуучулардын алган балдары баштапкы жыйынтыкка караганда мыкты көрсөткүчкө көтөрүлгөн. Натыйжада ар бир окуучуга борбордун атынан сертификаттар тапшырылып, январь айында улануучу курска кайрадан каттоо жүргүзүлдү. Окуучулар өздөрү ойлогон деңгээлден да жогору билим алып, шыктанып, кайрадан келип окуу дарамети күч экенин айтышып, жалпы борбордун адистерине ыраазычылык билдиришти. Мен буга чейин кыргыз тилден билчүмүн, бирок четтен эле билчүкөм да. Аналогия, грамматика, ошол жөнүндө биз бул жерде негизинен аналогия, грамматика боюнча терең билим алдык. Аналогия бул окшоштуктар болот экен да. Кантип мисалы кантип табыш керек аналогияны. Кантип бул жагынан карап, ойлонуп көрүп, логический жактан да иштеш керек экен. Математикада негизинен нолдон баштадык бардыгынча. Как биринчи класстын окуучусундай эле нолдон баштап 11 класска чейинкилердин программасын өттүк да. Катыш, пропорция, бөлчөк бардыгын үйрөндүк. Мен Өзгөндөн келгенде ойлогом бир эле кыргыз тили анан математикадан эле ОРТга даярданабыз деп. Бирок бул жака келгенде өзүбүздү ар тармактан өнүктүрдүк десем болот да. Мисалы музейге кирдик, ал жакта бүт барлык экспонаттар менен таанышып чыктык. Андан сырткары Айтматовду тааныдык. Буга чейин биз билбеген көптөгөн маалыматтарын билдик десем болот. Эң эле биринчи Бектуралияга өтө ыраазыбыз да. Өтө сүйлөгөн сөздөрү да өтө сонун, табышмактуу сүйлөп турат. Андан сырткары Айгерим эжекебиз биздин мээбизди ачып туруп эле билимди куюп туруп кайра жаап койгондой эле болду да. Ал эми Айда эжекенин сабактарында таптакыр сөз жок. Кулпуна Мамасалиева, Борон Чергешев, Ошемпу жаңылыктары.